Президент Сооронбай Жээнбеков менен Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын жолугушуусунда бир катар келишимдерге кол коюлду. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда жолугушууда тараптар экономикалык жана саясий аскердик кызматташтык тууралуу дагы сүйлөшүшкөн. Төмөндөгүдөй келишимдерге кол коюлду. Инвестиция жаатындагы меморандум, айыл чарба тармагындагы кызматташуу тууралуу макулдашуу, дене тарбия спорт жаатындагы макулдашуу, инвестицияны өз ара колдоо жана коргоо макулдашуусу, социалдык камсыздоо жаатындагы келишим, маалымат жана басма сөз жаатындагы биргелешкен протокол. Булак заман кежи. Ардактуу жалпы достор, биздин каналга жазылууну унутпаңыздар. Сиздер үчүн жагымдуу кабарлар биздин каналда.